بسم الله الرحمن الرحيم. Жаман ниеттердин дагы бири бул адамдардын мактоосуна жетүү ниети. Пенде өзүнүн ибадатын элдин мактоосун алыш үчүн аткарганы. Ал өзүнүн сооп иштерин эл көрсүн үчүн жана алардын мактоосун алыш үчүн аткарат. Мына рия деген нерсе ушул. Рия ширк болуп саналат. Андан Аллах сактасын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн биринде сахабаларына чыкканда, алар бири-бирине Даджал жана анын коркунучтуу фитнасы тууралуу айтып жатышкандарын көрөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Менин алдымда силер үчүн Масих Даджалдан да коркунучтуураак бир нерсе айтайынбы?" Алар айтышты: "Албетте, о Аллахтын элчиси." Анда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Бул жашыруун ширк. Бир киши намазга турат, жана бирөө аны карап турганын байкап калган соң, намазын ал үчүн кооздоп баштайт." Бул нерсени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кичинекей ширк, жашыруун ширк деп айткан. Риядан Аллах сактасын. Ал нерсе амалдарды курутат. Ага туш болгон пенде чоң зыянга учурайт. Ал өзүнүн ибадатын эл көрүп, аны макташ үчүн кылат. Пайгамбарга саллаллаху алейхи ва саллям бир киши келип айтты: "О Аллахтын элчиси, сооп, бирок аны менен эле кошуп, атак даңк үчүн согушка чыккан адам тууралуу эмне айтасыз?" Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ага эч нерсе жок." Анда ал киши ошол эле суроосун 3 жолу кайталады. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол эле "Ал эч нерсе албайт" деген жоопту берди. Чынында Аллах Таала ыхлас менен анын жүзүн тетилип кылынган амалды гана кабыл кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Кимде-ким амалын эл көрсүн, же эл уксун үчүн кылса, Аллах Таала анын амалын көрсөтүп жана угузуп коет. Кимде-ким амалын эл көрсүн, же эл уксун үчүн кылса, Аллах Таала кыямат күнү аны шерменде кылат жана анын амалдарын көрсөтүп жана угузуп коет." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге рия кылган адамдын кыямат күнү акыбалынан эскертип өттү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Кыямат күнү эң биринчилерден болуп суракка тартылчу 3 адам болот. Башкача айтканда 3 түрлүү адамдардын топтору, балким 1000 деген санда болушу мүмкүн. Бирок 3 түрлүү топ. Аллах жолунда курман болгон шейит, кыямат күнү ага берилген жакшылыктар көрсөтүлөт. Ал мойнуна алат. Аллах ага айтат: "Сен бул жакшылыктар үчүн эмне кылдың?" Ал: "Мен согушка чыгып, жаным кыйылгыча кармаштым. Сенин жолуңда шейит кеттим" деп жооп берет. Аллах ага айтат: "Калп айтасың, сен мунун баарын элдердин мактоосуна жана сени эр жүрөк деп айтуусуна жетиш үчүн кылгансың." Жана алар ошентип айтышкан. Андан кийин буйрук берилип, ал тозокко сүйрөлүп барып ташталат. Илим алып, алган илимин элге үйрөткөн киши жана Куран окуган киши кыямат күнү келгенде ага берилген жакшылыктар көрсөтүлөт. Ал мойнуна алат. Аллах ага айтат: "Сен бул жакшылыктар үчүн эмне кылдың?" Ал: "Сенин ыраазычылыгың үчүн илим окугам жана аны башкаларга үйрөткөм жана сен үчүн Куран окугам" деп жооп берет. Аллах ага айтат: "Калп айтасың, сен илим алып жана башкаларга үйрөткөнүң элдер сени бул билимдүү деп айтуулар үчүн болгон жана Куран окуганың сени каары деп айтуулар үчүн болгон." Жана алар ошентип айтышкан. Андан кийин буйрук берилип, ал тозокко бети менен сүйрөлүп барып ташталат. Аллах сактасын. Аллах ага кенен турмуш кылып берген, байлыктын түрүлөрүн берген киши. Ал берилген жакшылыктарды мойнуна алат. Кыямат күнү аны алып келгенде Аллах ага айтат: "Байлыгыңды эмне кылдың?" Ал: "Мен бир дагы мүмкүнчүлүк калтырбастан сага жаккандай сарптадым" деп жооп берет. Аллах ага айтат: "Калп айтасың, сен муну кылганың элдер сени берешен деп айтуулар үчүн болгон." Жана алар ошентип айтышкан. Андан кийин буйрук берилип, ал тозокко бети менен сүйрөлүп барып ташталат. Туугандар, алымдар айтышат: эгер рия амалга аралашса, ал амалды курутат. Кандай гана амал болсун, мейли бири-бирине байланган амал болсун, же өз-өзүнчө кылынган амал болсун. Эгер рия бири-бирине байланган амалга, мисалы намаз, башынан кирсе, анын амалы жараксыз болот жана аны аткарган киши жазасын алат. Мындан Аллах сактасын.
Эгер пенде өзүнүн амалын калыс Аллах Таала үчүн деп баштап, анан амалдын ортосунан ага рия кирсе жана ошол жаман ниети менен амалын уланта берсе, аалымдар айтышат, жана туурараак пикир ушунда, андай амал жараксыз болуп кайтарылат жана аны кылган кишиге Аллах Таала жазасын берет. Чындыгында амалдар иштин аягы менен эсептелет. Жана кимде ким сооп амалды калыс Аллах үчүн кылып баштаса, анан ага рия келген кезде аны кетирүүгө аракет кылса, андан бет бурса жана Аллах Таала анын ибадатын жакшылык менен бүтүрүп берсе, рияга зыянын бербейт. Аалымдар айтышат, эгер кимде ким Аллах Таала үчүн рияны таштап, андан тобо кылса, ал чоң соопко жетишет. Ал эми садака сыяктуу бири-бирине байланбаган амалга рия кирсе, анда ошол рия кирген амалы жараксыз болот. Ал эми рия аралашпаган калган бөлүгү жарактуу бойдон кала берет.